Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары. Бүгүн сиздерге Кыргыздын UFC уюмундагы мушкери Мыктыбек Оролбай уулунун кезектеги атаандашы тууралуу айтып беребиз. Андыктан видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, Мыктыбекти колдоп комментарий калтырып коюңуздар. Кечээ 3 март күнү Мыктыбек Оролбай уулу социалдык тармактагы баракчасына мындай деп жазды. Ассаламу алейкум кыргыз элим, менин кийинки беттешим 4 майда болот. Дуа кылып коюңуздар деп UFC 301 мелдешин белгиледи. Бул кабарды кыргыз ММА күйөрмандары Мыктыбектин дебютунан бери күтүп келди. Эсиңиздерде болсо, дебюттук беттеште биздин баатыр 77 кг салмагында мушташкан. Урош Медич аттуу сербиялык атаандашы бутта туруп мушташууда канчалык мыкты болбосун, аны жерге алып түшүп партердеги көзөмөлү аркылуу аракеттерди жасап отуруп, акыры экинчи раундда муунту ыкмасына туура чыккан. Албеттеште жеңишке жеткени Мыктыбек эми өз салмагында 70 кг категориясында ишенимдүү мушташат деген ойлорду жараткан эле. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. 26 жаштагы Оролбай уулунун атаандашы бразилиялык файтер Элвис Бреннер болору кабарланды. Ал учурда 27 жашта, бир топ тажрыйбалуу спортчу. Жалпысынан карьерасында 19 беттеш өткөрүп, 16сында жеңишке жетип, 3-үндө жеңилип калган. Аралаш мушташ дүйнөсүнө 2016 жылы 19 жашында кирген. Карьерасынын башталышы өтө мыкты жүрүп, баштапкы 9 беттешинде жеңилген эмес. Спорттук жолундагы 3 жеңилүүсү тең калыстардын бирдей чечими аркылуу болгон. 2023 жылы Бреннер өзүн мыкты жагынан көрсөтүп, UFC'деги 3 беттешин тең жеңип алды. Анын бул дүйнөлүк алдыңкы уюмдагы жолу бизге таанымал Зубайрат Тухугов менен болгон беттешинен башталган. 70 кг салмактагы булгармашты Бреннер калыстардын ажырым чечими аркылуу жеңип алган. Зубайра 2 жылдык тыныгуудан кийин чыгып, бул мушкерди ута алган эмес. Кызыгы албеттеште эки спортчунун бири дагы тейкдаун жасоого аракеттерди кылган эмес. Зубайра аракет жасаганы менен ишке ашыра албай убара болгон. Биринчи раундтан баштап эле Бреннер лоу-киктерди көбүнчө оң буту менен тээп, Зубайранын оң санына бир топ эле зыянын тийгизген. Бул мушкер дистанцияны жакшы сезе алган, бутта туруп мушташуудан качпаган жана контур соккулар менен иштеген спортчу. Ошол эле кезде өйдө туруп мушташууда сокку өткөрбөйт деп айтууга да болбойт. Коргонуусу укмуштуу да эмес. Анын арсеналында хайкик тебүүлөрү жана бэкфист соккулары да бар. Зубайра аны акыркы 3 раундда торго кептеп алып кое бербей бир топко чейин турган. Демек Мыктыбектин кысымы алдында чыдабай калышы да ыктымал. Андан кийинки экинчи беттешинде Бреннер Гурам Кутателадзе аттуу грузиялык мушкер менен чыккан. Ал кезде Гурамдын рекорду 12 жеңиш 2 жеңилүүдөн турган. Эки спортчунун беттеши кандуу согушка айланып, экөө тең жанын берүүгө даяр мушташкан. Бразилиялык мушкер биринчи раундда нокаутка кетип кала жаздап, бутка асылуу менен сактанып калган. Гурамды жерге которуп, тейкдаундарды жасаганы менен көпкө чейин көзөмөл кыла алган эмес. Партердеги көзөмөлү аксай турганы белгилүү. Башкы раундтарда атаандаштын кол соккуларына татыктуу жооп бере албаганы менен жыйынтыктоочу 3-бөлүктө техникалык нокаут аркылуу Элвис жеңишке жеткен. Ошентип ал UFC'деги экинчи жеңишин камсыздаган. Уюмдагы акыркы беттешин былтыр ноябрдын башында өткөрүп, UFC'нин дебютанты мекендеши Кайнан Крушевский аттуу спортчу менен чыгып, укмуштуудай нокаут менен жеңишке жеткен. Оң колунун кубаттуу кросс соккусун узатып, нокаутка кетирип, көпчүлүктү таң калтырган. Бул беттештерин көргөн соң кандай жыйынтык чыгарсак болот? Универсал мушкерге жакын, бирок универсал эмес мушкер деп атасак болчудайбы? Айтор бул спортчу карьерасында 16 жеңиштин 7 жолкусунда колду кайрып жеңишке жетсе, 3 беттешинде муунту ыкмасын колдонуп атаандашты багындырган.
Ал эми биздин балбаныбыз Мыктыбек Оролбай уулу 14 беттеш өткөрүп 12-синде жеңишке жетип, бирөөндө жеңилсе, бир беттеши тең чыгуу менен аяктаган. 2020 жылдан бери жеңиле элек. Андан бери биринин артынан экинчисин утуп отуруп 7 атаандашын багындырган. Менимче UFC уюму Мыктыбекке оңой каршылаш берген жок. Бутта туруп мушташууда абайлашы керек болот. Өзү мыкты болгон күрөшүн туура колдонсо, биздин мушкер жеңишке жетүүсү толук мүмкүн. Каршылаштын 5 беттештен турган жеңиш сериясын үзүшү керек. Мыктыбекти колдоп комментарий калтырып коюңуздар. Сиздердин оюңуздарча жеңишке жете алабы? Жана кайсыл аспектилер боюнча биздин мушкер мыктыраак деп эсептейсиздер?